Assalamu alaikum урматтуу жакшылар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге Ош шаарынын чыгыш тарабындагы Фуркат айылынан сатыла турган дал ушул 5 соток жер тилкесиндеги толук курулуш аяктап элек бүтөйүн деп калган дал ушул 6 бөлмөлүү заңгыраган 2 кабаттуу үйдүн тез арада шашылыш түрдө сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Үйдүн узун турасына айта турган болсок 10го 11. Анан интернет кабелдери, түнкү жарыктандыруулар орун алган Беш Кошкон ынтымактуу эл жашайт Айтор, мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын жакшы жерде жайгашкан. Эгерде кимдир бирөө Ош шаарынын четинен жакшы жерден жер үй алып жыргап жашайм деп акчасын камдап жүргөн болсо, ошолорго насип кылсын дейли. Негизи бул жерде 3 чоң жол менен келсеңиздер болот экен. Мен анда негизги келүү жолдорун тартып көрсөтөйүн. Андан кийин сөзүбүздү дал ушул жерден дагы улантабыз. Жанагы сатыла турган үйгө келүү жолдорун сиздерге дал ушул жерден түшүндүрүп өтөйүн. Эгерде сиздер Фуркат айлампасы тараптан бери Т бурулушун көздөй келе жаткан болсоңуздар, жолдун оң тарабындагы акыркы көчөлөрү, тактап айтканда мына Султанкул уулу Муратали атындагы көчөгө оң тарапка бурулуп, 4 көчөнү эсептейсиздер. 4-чү көчөдөн дальше жогору чыгып бара бересиздер туугандар. Жеринен ысык маалыматтарды беребиз. Жанагы биз көрсөткөн көчө менен келе атасыздарбы? 4-чү көчөгө бурулуп оң тарапка түз 250 метрдей жүрүп олтурсаңыздар, жолдун сол тарабында мына ушул айланасы тосула элек 2 жерди көрөсүздөр. Ошонун ылдыйкы тарабындагы 2 кабаттуу үй буйруса өз ээсин күтүүдө. Анан сатыла турган баасы $89.000 бааланды. Ырымына гана бир 5-10 миң түшүп бериши мүмкүн, бирок акыркы точкасын эле айтты достор. Андыктан чамдаңыздар, сиздерге насип кылсын. Анан Фуркат айлампасынан бери ылдый түшкөндө Ашуу маркетин билесиздер, ошол Ашуу маркетинен дагы келсеңиз болот. Андан кирип сол тарапка бурулуп 4-чү көчөдөн бул көчөгө келип ушул үйдү тапсаңыздар болот. Бул көчө түз чыгып кете турган болсоңуздар, Фуркат айлампасынын өзүндөгү желектин астынан Көчөр ата Матышев көчөсүнүн өзүнөн чыгасыздар. Ал жактан дагы келсеңиздер болот. Жанагы алай курулуш бар эмес беле? Ошонун маңдайындагы көчө да. Келе бересиздер. Эми сиздерге бир катар тартып көрсөтөлү. Суу светтери келген. Ынтымактуу Беш Кошкон эл жашайт. Бул жагында болсо кошумча курулуштарга, сөөрү тапчан, жашылдандырууга место каралган достор. Мына ушул кошунанын үйдүн артынан 1,5 метр кошуна акылары ташталган. Калганы сиздердин чек араңыздар. Үйдүн сырты шыбалган, ичи дагы шыбалган, падмаяк, кумшубак болгон. Айнек терезелери өзүнчө эле бир чостоётко өзгөчө. Бул да бир сапаттуу. Анан үйдүн ээсинин айтымына караганда өзүнө да бакча каражаттарын, курулуш материалдарын эч аябастан өтө жакшы сапатта курган экен. Айла жок, акча керек бизнеске. Анан жакшылыкка акча керек болуп сатып атат достор. Бул кире бериш жайы 2-чи кабатка дал ушул жерден чыгып кетилет достор. Кире бериш жайынан сиздер бул жагына кире турган болсоңуздар, ашкананы ушул жерде орнотсоңуздар болот. 2 терезеси карап турат, мына көчө тарапты, бул тарапты өзүнчө прихожкасы, анан бул жакта дагы кошумча жанагы азыр жаап коюптур, бир эшиги бар экен. Кааласаңыздар ачып аласыздар. Өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша. Потолок болсо мына ушундай 1-чи кабат менен 2-чи кабаттын ортолугу заводской плиталар басылган. Эми бул холдон түз холдон бул жака кире турган болсоңуздар, зал, конок бөлмөсү, узун турасы буйруса бир 6га 4 размеринде, көчө тарапты караган панорамный чоң терезеси камтылган, электромонтаждар дагы бүт бардыгы болгон. Эми андан кийинки дагы бир бөлмөгө кирип келе турган болсок, агайын туугандар, бул жагы улгайган ата-энелериңиздер боло турган болсо, ошолордун бөлмөсү кылып койсоңуздар болот. Себеби 2-чи этажга түшүп чыккан алар үчүн кыйын да. Бир спальный бөлмө же универсал комната кылып пайдалансаңыздар болот. Жакшы. Бул тепкичти бетондон жасашыптыр. Бетон тепкич. Өтө бышык болот, сапаттуу. Ортолуктары мына плита. 1-чи кабат менен 2-чи кабат чорный потолоктор болгон. 2-чи кабатка дагы чыгып келип калдык. Чыгып эле оң тарапка бурула турган болсок, дагы бир бөлмө. Бул эми спальный бөлмө кыласыздар, 2-чи кабатта жайгашкан да. Узун турасы болжол менен 4/3. Андан кийин бул жагында дагы чоң бөлмө бар. 2-чи кабаттын залы кылып же ата-энелер уктоочу бөлмө кылып дагы пайдалансаңыздар болот. Негизи байкадыңыздарбы? Бийиктиги бийик экен, мына потолокторчу. Караңыздар. Бир 3 метрби, 2,90бу калтырыптыр да. Жакшы. Таштамайлар ташталып, жакшы чорный потолок болуптур. Андан кийинки дагы бир спальный бөлмө. Муну дагы эми негизи жалпы 3 спальный бөлмө бар экен. Бирөөсүн өзүңүздөр тандасаңыздар, ата-энелер уктоочу бөлмө, бирөөсүн кыздардын бөлмөсүн, бирөөсүн балдардын бөлмөсү кылып пайдалансаңыздар болот.
Андан кийин бул жакта экинчи кабатка санузел жок экен деп, мына ушул жерди санузел кылабыз деп пландап аткан экен. Бул жактан тоссоңуздар ушул каттоо жолу менен түз бул жагына келесиз дагы. Офис кылып аласыз. Иштөө бөлмөсү чакан же гардероб кылып аласыз, каалагандай кылып пайдалансаңыздар болот. Мына шыбагы дагы өзү сонун болуп тур. Көрдүңүздөр, бурчтары чыгып эле өзүнчө сонун сапатта шыбалган. Эс номер экран астында камтылат, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. $89.000 бааланды. Кеми болбойт, акыркы баа айтылды. Эми анан ырымына гана кичине түшүп бер десеңиздер, 5-10 миң сом түшүп бериши мүмкүн. Калганы накталай акчага сатылат достор. Варианттары жок, накталай сатылат, акча керек. Анан эми насип кылган болсун сиздерге. Биз бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын. Ошону эстен чыгарбаңыздар.